Урматтуу окуучулар, жогору жактагы бизге берилген мисалды чыгарып жөнөттүк. Мен ал мисалды текшергенче силер төмөндөгү мисалды иштөөнү үйрөнүп тургула. Албетте теңдемелер системасында эки барабарсыздык берилет. Алардын ар биринин жообун табып туруп, тапкандан кийин эки жоопту бириктирип, ошол эки чек менен чектелген аралыктын жообун жазабыз. Дагы бир мисалды көргөзүп коелу мына бул жерге. X чоң болсун 8'den, andan keyin x plus 2 кичине болсун 15'ten. Ошол системаны чыгарыш үчүн албетте биринчи система дароо эле чыгып турат, өзүн жазабыз. Экинчи системаны чыгарыш үчүн x кичине 2-ни барабардын бул тарабына алып өтөбүз. Анда 15'ten 2'ни кемиссек 13 болот. Эки системанын жообун жазабыз. 8'den чоң сандар оң тарапта жайгашат. Ал эми экинчиде 13'тү белгилеп алабыз. 13'төн кичинекей сандар барабарсыздыктын сол тарабында жатат. Бул жерде 8 бар. Жообун барабарсыз системада жазыш үчүн эки жоопту бириктиребиз сүрөттө. 8, 13 албетте бириктирүүнү билебиз. Оң тарапка кетет. 13'төн кичине сандардын бардыгы сол тарапта. Ушунун жообун жазарда жообу жана дагы айттык. Эки чекит менен чектелген аралыктарды жазабыз. 8, 10, 3. 8 жана 13 бул суроонун жообу дал ошол. Ошол видеону көрөбүз, бир катар көрүп бүткөндөн кийин ошол мисалды иштеп туруп, кайрадан дагы группага жөнөтөбүз. Каталар болсо иштеп чыгарабыз. X чоң 7'den 3x plus 2 кичинекей 11'den.